Жаңы жылыбыз кандай болот? Психологдордун бир оюн, пикирин угалы деген ой максаттан Аида Ординованы чакырганбыз. Айдайым, кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен, асыл адамдар, кандайсыздар? Кыргыз элим, сиздер Нуркыз, Алтышкалар кандайсыздар? Сиздер дагы ушу келе жаткан жаңы жыл, жаңы күнүңүздөр менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Жакшы. Негизи ушул сиз адамдын энергиясы абдан күчтүү, анан ошого көп маани берип келесиз да. Ансыңары ушул жылды узатып жатканда адам өзүнүн кандай топтоп ойлорун топтоп ушуга кандай маани бериш керек? Ооба, эми мындайча айтканда, ар бир күн бизге чындап эле майрам да. Жаңы жылды күтпөй эле биз күнүгө деле өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, жаңы күндү жаңы бир сонун нерсе келаткандай тосуп керек. Бирок бизден көп нерсе көз каранды эмес. Мынакей жаңы жыл келе жатат, 2024. Кээ бир адамдар айтат, муну күнүгө эле өзүңдүн үйүңдөн эле тоссоң болот дейт. Кээ бирлер айтат, жок, мен ушул жылды кандай тосом, мен кийинки жылым так ошондой өтөт дейт. Бул адамдын өзүнүн чечими болот. Бир нерсени айткым келет, ушул жыл аяктап атканда ар бир адам өзүнүн жашоосуна бир отчет кылууда. Сен ушул жылга чейин, ушул күнгө чейин сен эмнени жасадың? Кандай иштерди жараттың? Кайсыл ситуациядан чыгып алдың? Сен былтыркыдан азыркы абалың оңолдубу дегендей да? Сен ушул коомчулукка кандай кичине бир жакшылыктарды жасай алдың деген сыяктуу өзүңө бир анализ жүргүзүшүбүз керек экен. Ошол ситуациялар азыркы деп ойлойм. Эми эгерде кичине мындай кененирээк карап кетсек, могу жыл аяктап атканда деле чындап эле жылды кандай тосоң, так ошондой деле өтүп кете берет экен да. Эми бул адам өзү чечет, кандай тосуш керек. Айтып кетчү нерсе ушул жылга чейинки жашообуздун бир моменттери бул мистика менен байланыштуу болуптур да. Кээ бир адамдардын касиеттери ачылды деген сыяктуу. Ал эми ушул келе жаткан жыл, эми зеленый деревянный дракон деп айтылып атпайбы, эми аждар жылы депчи. Кыргызча балык жылы деп атап атышат, Балык жылы деп аталат. Ошондо бул келе жаткан жылды баягы орусча тагыраак айтканда кармический жыл деп айтылып атат да. Карма деген нерсе бул адам өзү азыркы учурда эмне кылып атат, ошонун кесепетин көрөт деген нерсе. Бул моментально бат иштей турган жашоо убакыт келип атат да. Себеби дегенде акыркы 4 жылы бизге кандайдыр бир сынак жылдар болгондой болуптур да. Ал эми азыр болсо биз ушул жаман нерсени ойлосок дагы ушул бат аткарылат экен. Жакшы нерсени ойлосоң дагы бат аткарылат экен. Ошондуктан биз ушул оюбузду топтоп, туура ойго, туура жашоого өзүбүздү алып келишибиз керек экен. Ошондон көп нерсе кийинки ушул келе жаткан жылы аябагандай чоң ролду ойнойт экен. Ойлор, сезимдер магнит сымал деп коет, Ойлор, сезимдер магнит сымал. Себеби дегенде бул дүйнөдө билесиздерби, биз жаман нерсени ойлосок дагы, жакшы нерсени ойлосок дагы, ушунун баары тең эмоция менен берилген нерселер аткарыла берет экен. Себеби дегенде караңыздар, кээде адамчы, мисалы, жаман нерсени ойлоп, ушунчалык кайгырып отурса, ошол өзүнүн абалын андан да катуу бир мындай күчөтүп алат да. А эгерде сен ошол энергияңды которуп, өзүңө бир мындай кубаттуулук берип, күч кубат берип, жана аффирмация деп айтылып атпайбы? Мен күчтүмүн, мен ошонун баарын тең жеңем, мен ушунун баарын тең азыр жасай алам деп өзүңдү шыктандырсаң, чындап эле энергияң которулат. Анан кийин сен чындап эле жакшы бир ситуациялар келип баштайт. Бир суроолоруңа жооптор келип баштайт деген сыяктуу. Бунун экинчи жагы дагы бар болуп калат да, мындай иллюзия болуп калбайбы? Иллюзияга ишенип алып адам. Иллюзия эмес, адамдын оюна дайыма өзү кабыл алган, өзү жашоосуна элестеткен гана нерселер келет. Кыялдар, иллюзиялар бул көбүнчө эле кыялда кала берет. А эгерде сен ошол керек болсо ошол иллюзияңды барак бетине жазып баштасаң, бул максатка айланып баштайт. Себеби дегенде бул дүйнөдө адамдар, карасаңыздар, кээ бир адамдар түшүнбөгөн нерсени дагы ойлонуп туруп, анан максат кылып жазган да. Мисалы Эдисон, билесиздерби, светти, ушул лампочканы ойлоп чыккан адам. Аны дагы көп убакта, мисалы, туура эмес катары көрүп, аны шылыңдашып, ошондой моменттер болгон. Адамдын бул бизди курчап турган нерсенин баары эле бул адамдын оюнан жаралган нерселер да. Бирок өзүнүн максатынан тайган эмес деңиз. Ооба. Сиз айткандай, күчтүү болуш үчүн күчтүүлөр менен жүрүш керек, жакшы адамдар менен жүрүш керек. Чөйлөрдүн арасында арыстан болбо дейт го. Анда таасир аябай күчтүү болсо керек, жакшы адамдар. Туура да. Ооба, мисалы, азыркы учурларда көп эле жерде айтылып атпайбы, сен эгерде 5 адам менен 5 адамың кандай болсо, көп мисалы негативде жүрсө, орукчан болсо, дайыма эле өзүн бир кандайдыр бир
төмөнкү энергияда деп айтылат да, төмөнкү вибрацияларда жүргөн болсо, сени так ошондой адам курчаса, сен деле ошондой болуп калат экенсиң. А эгерде сен акырындык менен ал ситуациядан чөйрөдөн чыгып, күчтүүлөр менен жүрсөң, сен жугат экен да ошол күчтүүлүк дагы бир сапаттар. Түшүндүңүздөр ошондой нерсе бар. Ошондуктан айлана чөйрө дагы бул аябагандай чоң ролду ойнойт. Эми могу жаңы жылдык тосуу деген бул түшүнүк 500 жыл болуптур да, ушул жаңы жылды тособуз дегенчи. Ал эми могу балатыларды коюп, ушунчалык бир коздогон 150 жыл болуптур. Ушул биз СНГда, ушул негизи эле жер жүзүндө салт болуп калыптыр. Эми ушул жаңы жылдык маанайды чындап эле позитивдүү, жакшы маанай менен тосуш керек экен. Чындап эле. Андан кийин дагы бир нерсе бар, мен кичине бир кеңеш сыяктуу айтам да. Ошол сиз эгерде каалайсызбы же бир ситуация болуп калса, ошол 5-10 мүнөт калганда, ошол мисалы саат 12ге да 2024-жылга өтөргө аз калганда бир 2-3 каалоо жазып туруп, ошону жанакы мындайча айтканда саат жебеси урат го, Куран тургандайчы 1-2 12 жолу же болбосо 1 мүнөттача. Ошол убакта күйгүзүш керек экен да. Ошол каалоонучу эгерде 1 мүнөттүн ичинде күйүп бүтсө, сенин каалооң аткарылат дегендей бир ишеним бар экен да. Психологиялык өзүңдү баягындай багыттоо десек болобу, настрой деп коет. Ооба, чындап эле негизи жаңы жылга биз дайыма жаңы жыл, баягы жаңы максаттарды, бир жаңы нерселерди коебуз. Сиздер деле айтсаңыздар, өзүңүздөр ушул былтыркы менен азыркы жылдын бир өзгөчөлүктөрү болдубу? Кичине айырма болдубу өзүңөрдө деле? Чынында эле биз мисалы жыйынтык чыгарып жатканда жыл абдан жемиштүү, ийгиликтүү болду. Адамдын ою баарындай таразалап, туура багыттайт экен да. Адам чынында эле оюн өзгөртүш керек экен деп ойлоп койдум. Эми сонун анан мен дагы ушул жерден бир нерсени айткым келет. Чындап эле биз дайыма бир позитив менен жакшы нерсени ойлосок, биздин жашообузга чындап эле жакшы нерселер келет. Дайыма бизде жанакы айтып атпайбызбы, ушул кетип аткан жыл бизге тарынбай, ыраазычылык менен, чын жүрөгүбүз менен кое беришибиз керек экен. Келе жаткан жылды ушунчалык бир сонун балаңды тосуп аткандай, тосуп алсаң дагы келе жаткан жыл сага аябагандай жемиштүү нерселерди алып келет экен. Ошондой бир нерселер бар. Андан кийин жана максат коюуда дагы биз өзүбүздү кеченки күн менен бүгүнкү күндү салыштырышыбыз керек экен да. Ошол сен былтыркы эгерде койгон максаттарыңдын 50-60% аткарылса, кийинки жылы сен ошонун аягына чейин бүткөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Баары бир бул өсүү процесси да, адамдын жашоосундагы өсүү процесси болуп иштейт. Себеби дегенде адам дайыма өсүп туруш керек. Эгерде адам былтыркы менен быйылкынын айырмасы жок болсо, анда ал дайыма деградация кетти деген нерсе. Деградация бул өсүү жок деген нерсе. Көп учурда адамдарды биз мисалы алдыга умтулууда, алдыга артты караба, алга деп үндөй беребиз да. Бирок ошол өткөн нерсени дагы бир кылчайып кароо дагы маанилүү болуш керек. Сабак алуу. Ооба, бизде өткөн нерседен биз сабак алышыбыз керек. Бизге ар бир адам, ар бир абал, ар бир ситуация деп айтсам болот. Бул бизге жөн эле келбейт экен. Мисалы сиз эгерде кыйналып бир кандайдыр бир абалга түшүп калсаңар, бул эмне үчүн келди деп ошондон позитивдүү, жакшы абалдан чыкканга аракет кылышыбыз керек экен. Себеби бизде мисалы досуң деле кетип калса, демек ал адам сага бир нерсени үйрөтүп кетти, ошого ыраазычылык менен кое бергенди үйрөнүшүбүз керек экен. Тарынбай, Тарынбай. Эми негизи эле көп адамдар айтат, мен аны эч качан кечире албайм депчи. Эгерде сен аны кечире албасаң, анда ал адам жөнүндө ойлонбой эле коюш керек. Себеби дегенде ойлоно бергенде сен энергияң кете берет, алсырап, өзүңдү жаман сезип баштайсың. Ошондуктан бул ар бир ситуацияны сабак катары кабыл алсаң, сенде башкача бир өсүү болот, башкача бир жашоо келет дегендей да. Адамда анан мисалы үчүн кайсы бирөөгө жакшылык кылсак, биз ошол кишиден гана жакшылык күтүп, мен ошого жакшылык кылгам деп ошондон үмүт кылат экенбиз. Көрсө, бумеранг сыяктуу, мен сизге жакшылык кылсам, мага мисалы Нургузстанга айтып келиш мүмкүн деген сыяктуу бир адамдын психологиясы. Ошондой, ооба, көп адамдарда мисалы мындайда, мен сага ошол адамга мен жардам бердим эле, бир да ыраазычылыгын айтып койгон жок. Ошол менин жакшылыгымды билген жокко деген, бул адам ошондон жакшылык күткөн нерсе да. Бул эски программалар. Мындайча айтканда, биздин аталарыбыз, апаларыбыз өткөн заманда ошондой жашаганбыз. Бирок азыр көп адамдар антпай калды. Жакшылык кылса, чын жүрөгү менен кылат. Себеби чын жүрөк менен милдет кылбайт деген. Милдет кылбайт. Чын жүрөк менен кылган нерсе, билесиздерби, бул 200
5 герцтен өйдө болот экен. Мисалы кайгы муңга түшсөң, бул 0,1, 0,9 герцтерди жанакы уруш, талаштар, агрессиянын бар тең, бул төмөнкү жыштык болуп эсептелет. Түшүндүңүзбү? Ошо оорунун бар тең ылдыйкы эмоцияларда жашайт. Адам урукчан болот, өзү агрессияда жүрөт, негативди көп. Демек нормалдуу адамдын эмеси кандай болуш керек? Көрсөткүчү? Нормалдуу адамдын көрсөткүчү жок дегенде 100 герцтен өйдө болуш керек. Бул сүйүү деген эмне экенин түшүнөсүң. Ошого жакшы нерселерди жасаш керек. Ал эми жүрөк менен сүйсөң, бүт адамдарды айлана чөйрө жаратылышты. Бул жанакы орусча айтканда, тагыраак айтканда, безусловная любовь деп атпайбы? Сен ичиңде Кудай бар экенин сезесиң да, сен баарына бирдей сүйүү менен көз карашта болосуң. Ошондо сен өтө күчтүү энергияга ээ болосуң. Ошол абалга канча убакытта жетсе болот адам баласы? Себеп деген арган психологиясы кандай да? Ооба, эң биринчиден сени эмне ылдый, маанайыңды эмне түшүрүп атат. Ошол нерсе, мисалы, ыраазычылык менен кечирим бул энергияны жакшы оңдойт да. Андан кийин болсо, эгерде сен дагы эле ушул бир кандайдыр бир жаман абалда болуп атсаң, оюң таптакыр бир өткөн кеткен нерсени кой берип албай жатсаң, сууга уюнуп көргүлө. Муздак сууга уюнуп көргүлөчү. Мисалы, спортсмендер эмне үчүн алар негативге көп түшпөйт? Себеби алар дайыма денесин, аң сезимин, жан дүйнөсүн иштетет. Алар монтип кайгырып, негативде отуранга убактысы жок. Ошондой эле ар бир адамга дагы ушул тиешелүү деп айтсам болот да. Бирөө айтыптыр дейтин кыз. Мен өзүмдү жаман сезгенде ырдайм. Мен ырдаганда башкаларга жаман болот, башкаларга жаман болгондо мага жакшы болот депчи. Тескерисинче өзүңө жакшылык каалаганды баарына таратканды, баарына мындай бирдей көргөндү ыраа көрүү керек экен го демек. Ооба, дагы бир жер бар ушундай. Эгерде мисалы кээ бирлер айтат да, мен ошол адамды мындай как бир нерсе далилдеш үчүн же болбосо ошонун үстүнө үстөмдүк кылам, мен ага көрсөтөм деген, эң биринчи сен өзүң ийгиликтүү болсоң, вот ошол нерсе бардыгына мындай сен жооп болот да, чындап айтканда ошондой. Чындап эле өзүңдү ийгиликке же болбосо бир каалаган нерсеңе жеткириш керек да. Рахмат, көптөгөн көрүүчүлөрдү, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдү шыктандырдыңыз болуш керек. Сизге ийгилик каалайбыз. Келе жаткан жаңы жыл сиз айткандай ийгиликтүү, жакшы жылдардан болсун. Кечиримдүү бололу, сабырдуу бололу, өзүңүз айткандай бай айтып атпайбы, эгер бирөөнү капа кылып койгон болсом, өзүңөрдөн көргүлө, анан эмнеге өзүңөр ошентесиңер депчи. Ошосуңар тескерисинче жаңы жылда баардык ушул жүрөгүбүздү өйгөн жаман ойлордон алыс болуп, арууланып, сиз айткандай бир жаңы барак ачылып атат. Ошол баракты жакшы ийгиликтер менен, жакшы сөздөр менен жыйынтыктап, жаңы максаттар менен алдыга көздөй умтулалы. Ооба, баардык нерсе адамдын оюнан болот экен. Жакшы нерселерди ойлойлу, ал эми сезимдерибиз магнит сымал, ошол нерселерди тартып алсын деген тилекти айтмакчыбыз. Бүгүн 27 декабрь, эртең бүрс күндө кайрадан сиздерди эртең менен эрте тосуп алганга даярбыз. Чакырылган конок болуп, бешиңиздер чертпей, терезе какпай дегендей бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.